Сооротуучу Кудай. 20 март. Адамдын жашоосун анын каалоолору башкарат. Ошол каалоолор менен жашайбыз. Кылгым келет, кылгым келбейт. Муну кийгим келет, кийгим келбейт. Жегим келет, жегим келбейт. Дайыма биз каалагандарыбызды кылабыз. Соц тармактар пайда болгондон бери каалоолорду кубалап жашоо күч алды. Мисалы, Инстаграмды барактап отурган кыз укмуш кийимдерди реклама кылып жатканын көрөт. Көзүнө жагат. Анан керек болсо, болбосо деле мен ушуну каалайм, ушуну сөзсүз алышым керек деп анын артынан кубалайт. Акчасы жок болсо да табат, алат. Бирок менин жүрөгүмдө бүгүн кандай каалоолор болуп жатат? Ошону карай жүрөлү. Ал каалоолор Кудайга жаккан каалоолорбу? Менин жан дүйнөмдү, акылымды, рухумду байыта турган каалоолорбу? Ал каалоолордун булагы Кудайбы? Же ал каалоолор менин күнөөлүү табиятыман чыгып жатабы? Кудайдын сөзүндө мындай деп жазылган: ишеним бул үмүттөнүп күтүп жаткан нерсенин ишке ашаарынан шектенбөө жана көрүнбөгөн нерсеге бекем ишенүү. Каалап күтүп жаткан нерсенин ишке ашаарынан шектенбөө деп койсок да болот. Кудай дөөт тууралуу мындай деп айткан: мен өзүмдүн жүрөгүмө жаккан адамды таптым. Ал Жишай уулу дөөт. Ал менин бүт каалоомду аткарат. Муну Кудай өзү айткан. Анын каалоосун аткарган адам болуу кандай сонун. Жүрөгүбүздө Кудайдын каалоолорун аткаруу каалоосу көбөйгөндөн көбөйө берсин.